Мен бүгүн эмнеге чыгып атам? Чыккан маселе бирөө эле. Бир нече күндөн бери жана Дайырбек Орунбеков Facebook социалдык тармагы аркылуу ошол чек арадагы жаранды мас деп ошол каршы тараптын чырагына май тагынызып өтө олуттуу саясий ката кетиргенин жакшы билесиздер. Мына ушул боюнча коомчулук президентке Камчыбек Ташиевке жекемен кайрылды. Мына биз кайрылып атабыз. Ошондон бери реакция жок. Эмнегедир Акса эли, ошол айылдын эли өзү намаз окуган киши экен, өзүнүн жердешине ошол жан тартып Кыргыз Республикасынын президентине кайрылган экен. Бүгүн Гүлгакы Мамасалиев жазып атат. Ошол кат жазгандарды эмне жазасыңар деп үстүнөн басым болуп атат деп. Урматтуу президент, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы кызматынан, ошондой эле Кыргызстандагы жалпы журналисттер жамааты. Биз бүгүн Дайырбек Орунбековдун мисалында бети жоктуктун эң чоң үлгүсүн көрүп турабыз. Дайырбек Орунбековго жан тарткандар жана анын түгөнбөгөн фейк армиясы, айрыкча менин жеке жашоомо өлгөн энеме чейин кийлигишкен тараптар бир аз кичине уятсыйт менен эсептешиш керек. Айрыкча Кыргыз Республикасынын президенти коомчулуктун канча бөлүгү нааразы болуп тургандан кийин өзүнүн абийири үчүн дагы, мамлекеттин эң негизгиси мамлекеттин кадыр баркы үчүн дагы ошондой эле кыргыз журналистикасын сыйласа, Дайыр Орунбековду кызматтан алыш керек болчу. Албагандыгы демек Садыр Жапаровдун мага өзүм окшогон сабатсыздар жагат жана алардын эмне кылышына биз жол кое беребиз. Эмне кылсаңар ошо кылгыла деген коомчулукка жест деп коет орусча. Ошондой деп түшүнсөк болот да. Кандай десек дагы Кыргыз Республикасындагы бардык журналисттерди, өзүн сыйлаган журналисттерди, мен баарын деген жок, эске алып коюңуздар, өзүн сыйлаган, Кыргыз журналистикасынын кадыр баркын сыйлаган тараптардын бардыгын, Кыргыз журналисттерин Дайырбек Орунбеков менен иштешпөөгө жана Садыр Жапаровдун айланасындагы окуялар кандай өнүгүп атса дагы таптакыр кайдыгер болууга чакырам. Бул Кыргыз журналистикасынын кадыр баркын сактап калууга чоң кошкон салымыңар деп билем. Өзүн сыйлаган журналисттер мына ушул чакырыкка үн кошуңуздар.